Çıkaramaz mı o videonu? 332 частьменен 7 жылга 10 жылга камайсыз атат. Уруп согуп кыйнап атат бул жакта. Бауыржандын апасы боздоп ыйлап, Бауыржан өзү дагы 7 жылдан 10 жылга чейин мени камап жатышат, мени уруп жатышат деп жатканын угууга болот. Күйөөсү тарабынан аты өлтүрүлгөн Айзиректин күйөөсү 18 жылга эркинен ажыратылды. Ноокаттагы үрөй учурган жол кырсыктан бир адам жабыркады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Не дедиң азыр? Кандай сен эмне азыр бияка давление көрсөтүп атасың? Неге давление көрсөтүп атасың? Сен мага деп. Не сен мага сен деп сүйлөсөң болот анан мен сага сен деп сүйлөсөм болбойбу? Телефон көрүп отурбадың белең азыр эле? Эй, сен кыймылбочу, эй. Сен деп эле сүйлөйм, сен кимсиң мага? Бауыржан, не переживай, бирденке болсо любыми средствами айт мага. 7 жылга камайсыз атат. 330 Чыгарамаз мı o videonu? 332 частьменен 7 жылга 10 жылга камайсыз атат. Уруп согуп кыйнап атат бул жакта. Все, Бауыржан, не переживай. Чыгарам, бүт видеолорду чыгарам. Илабаңыз. Өзүңүздү колго алыңыз, эми өлүп калган жок. Буюрса мынакей мыйзам иштейт Кыргызстанда. Өзүң менен көргөндөн кийин чыдап айткансың. Эмне болуп атат азыр ошондо? Балама ушул туура эмес статьяларды коюп атат. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдырышевич, ушул мыйзам чегинде баламдын укугун коргоп тарап бериңизби. Адам өлтүргөн жок акыры. Жүрүңүз жакка чыгыңыз. Чаңылган жарык болбойт. Өзүңүздү кармаңыз. Көзүбүз түшүнсө болот. Байке астайтакта дегенчи давление көрсөтүп дегени уруп атат азыр. Бауыржан Абдумаликовду уруп атат азыр. Уруп атат Бауыржан Абдумаликовду уруп атат азыр. Болбойт дегенде тетигилер эмне анан өзүнүн должностной положениясын колдонуп атат. Свердловский РОВДде азыр тетиги Бауыржан Абдумаликовду алып келген балдар азыр тетиктен давление көрсөтүп атат, уруп атат деп атат, күнүгө уруп согуп атат деп атат азыр. Аз бүт видеолорду чыгарам азыр. Карагыла барып текшериңиз. Эмнеге адамдын укугун коргоп тебеленип атат мага? Кайра неме кылып алып кирип кетти да балам. Көрсөтсүн бизге, урду урган жокпу? Азыр тетиякта ызычып атат, чыгылдап атат. Караңыз, ачыңыз тетиякты. Көрсөткүлө бизге урбаган. Болбосо анда силер деген урганда болбойт. Текшериңиз, кириңиз, текшериңиз. Текшериңиз уруп атат деп атам мен, үнү чыгып атат мага. А текшере албасаңыз анда мага да сүйлөбөңүз анда. Текшерип коюңуз. Тигине үнү чыгып атат. Илабаңыз. Текшергиле уруп атат деп атам. Азыр заявление жасабыз барыңарга. Текшергиле. Урдуларда. Не уруп атасыңар силер, эй? Мына могул экөө уруп атат. Жаңы эле эмне ызычып болотуңар анда? Ким фамилия аты жөнүң, ким сен? Тартам мен, сен ким фамилия аты жөнүң айтып койчу. Айтып койчу, урганга болобу, эй? Аты жөнүң ким сен, эй? Дүкүлөрүн чыктыга, урдуларда койдулар. Не уруп атасың? Барын баштаган сенсиң, эй. Телефонго, сен эмне, телефонго сүйлөшүп тартып атасың деп койсо эле. Сен деп эле сөйлөсөм мен эмне, чоң атамсыңбы? Я, эй дебегин, эмнеге сен о, мен экөөңөргө айт аты жөнүңдү, заявление жазам азыр, эй. Прокуратурага жазам, эй, айт аты жөнүңдү. Эти жок акмактар. Чыгай, айт аты жөнүңдү. Баламын Бауыржан Абдумаликовду телефонго тартып атасың деп койгон үчүн уруп атат азыр. Тетиги экөө. Adam öldürdü, başka kurmuş kaldı. Söz için üşüdü, oraya nasıl hayattan И так günüge urup tepkili atıştı. Ben bak çocuğa baram, burtum jetken yerine şeyim baram ben İlhamız. durmam.
Ыйлабаңыз, баары жакшы болот. Туура эмес беренени коюп атат, чыгат болчу. Билгенин кыла беришет экен, булар должностной положениясын колдонуп атышат. Ыйлабаңыз, жүрүңүз. Ыйлабаңыз, жүрүңүз. Мына биякта мондай өлүп жатат. Адамдын укугу менен ушул көпөлөктүн эмеси барабар экен да бияктачы. Кака жашынып калышты тийлер. Жүрүңүз, видео обращение кылабыз, эже. Жүрүңүз бияка. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сауд Арабияда аттракцион ичиндеги адамдар менен кулады. 30 июлда кечинде Сауд Арабиянын Таиф шаарындагы Green Mountain Park көңүл ачуучу жайында аттракцион сынып кеткен. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык кырсыктан 23 киши жаракат алган. Алардын арасында бир нече адамдын абалы оор бойдон калууда. Күйөөсү классташтары менен жолуккандан кийин Айзерек Эралиеваны атып өлтүргөн сот аны 18 жылга эркинен ажыратты. Ош облустунун Өзгөн райондук соту Айзерек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Соттун чечими менен маркумдун күйөөсү күнөөлүү деп табылып, 18 жылга эркинен ажыратылды. Мындан сырткары 100 000 сом айып пул салынды. Айыпталуучу эhtiyatсыздыктан адам өлтүрүү жана мыйзамсыз ок атуучу курал жаракты, ок дарыларды сактоо, алып жүрүү боюнча күнөөлүү деп табылды. Райондук соттун маалыматына ылайык, өкүм кылмыш жаза кодексинин 77-беренесине ылайык жаза мөөнөттөрү толук кошулуп, эсептелип чыгарылды. Пакистандык жигит. Бизде үйлөнгөн жигитке кыздын атасы унаа берет. Пакистандык жаран өз өлкөсүндөгү үйлөнүү салттары тууралуу айтып берип, кыргызча так сүйлөп, кызыктуу салыштырууларды жасады. Анын айтымында Пакистанда үйлөнгөн жигит калың төлөбөйт. Тескерисинче кыздын ата-энеси мүмкүнчүлүгүнө жараша жашай турган үй, унаа же акча берип коюшат. Бизде кыргыздардагыдай калың жок. Тескерисинче кыздын атасы жигитке шарт түзүп берет. Мисалы, унаа, үй же акча дейди ал. Бул билдирүү социалдык тармактарда кызыгуу жаратып, колдонуучулар арасында талкуу жаратты. Ноокаттагы унаа кырсыктан бир адам жабыр тартты. Бүгүн 31 июль күнү Ноокат районунун Белөрүк айылындагы унаа кырсыктан бир адам жабыр тартты. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы билдирди. Маалыматка караганда кырсык саат 7:40 чамасында болгон. 1987 жылы туулган жаран Зеул Ланос үлгүсүндөгү унааны айдап бара жатып, башкарууга жоготуп, жолдун оң тарабындагы сайга түшүп кеткен. Анын кесепетинен унаада жүргүнчү катары бара жаткан 1971 жылы туулган жаран жаракат алып, Кызыл Кая шаардык ооруканасына жеткирилген. Ысык көлдө басып бара жаткан боз үй элдин көңүлүн көтөрдү. Ысык көлдүн түштүк жээгинде тартылган кызыктуу видео интернетке тез эле вируска айланды. Анда боз үй өз алдынча жүрүп жаткандай көрүнүп, көпчүлүктү таң калтырды. Кадрлардан боз үйдүн түбүнөн адамдардын буттары көрүнүп турат. Көрсө бир нече киши боз үйдүн каркасын көтөрүп алып, ишинен сыртка чыкпай эле аны бир жерден экинчи жерге алып өтүп жатышкан. Бул көрүнүш сырттан караганда басып бараткан үй сыяктуу таасир калтырган. Видеону көргөндөр социалдык тармактарда тамаша иретинде комментарий калтырып, боз үй өзү көлөкө издеп кетти же көчүп жатсаң да үйдөн чыккың келбесе деген сыяктуу пикирин билдиришкен.
Таласта катуу мөндүрдөн 100дөн ашык дыйкан чыгаша болду. Зыян 55 миллион сом деп эсептелди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги Талас облусуна караштуу Айтматов районунда 28 июлда жааган катуу мөндүрдүн чыгашасы эсептелгенин билдирди. Ага ылайык 769,5 гектар айдоо аянты жабыркаганы аныкталды. Жалпысынан 112 дыйкан чыгашага учурады. Төө бурчак эгилген талаалардагы зыян 54 миллион 648 миң сом, буудайдыкы 71 миң сом болду. Жарандык коргонуу комиссиясы акимчиликке Шекер айыл өкмөтүнө жабыркагандарга жардам көрсөтүү иштерин уюштурууну тапшырды. Буга чейин президенттин Талас облусундагы өкүлү Ермат Жумаев чыгашага учураган дыйкандар менен жолугуп, жардам берилерин убада кылган. Бирок кандай колдоо болорун тактаган эмес. Катуу мөндүр 28 июлда кечки саат 5тер чамасында жааган. Шекер айыл өкмөтүнө караштуу Арчагүл менен Кайнар айылдарынын ортосунда талааны талкалап кеткен. Социалдык тармактарда чоңдугу бармактын башындай болгон мөндүр катуу жааганы, төө бурчак буудай талаалары кыйрап калганы тартылган видеолор тараган. Расмий маалыматка ылайык Айтматов районунда 38,372 гектар айдоо аянты бар. Анын 21,792 гектарына төө бурчак эгилген. Булак Азаттык. Элдин тишине чейин салып берген Оштун мэри Токторбаев, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев жөнөкөй жаранга тиш салып бере турганын убадалады. Анын мындай кадамын коомчулук кубаттап, туура иш кылганын айтышууда. Зубная стоматология бар, эжем. Ким жасаган? Абайды жоопко тартыш керек. Ош шаарынын мэри кезектеги таңкы рейдти кыдыруусун Касымбеков көчөсүндөгү номер 5-көп кабаттуу үйүнүн айланасын иретке келтирүү, инфраструктурасын оңдоо боюнча көйгөйлүү маселелерди жеринин көрүү менен баштады. Ошондой эле сапатсыз курулган объектилерди көрүп, жооптуу адамдарды чара көрүлүшүн талап кылды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны 18 миң долларга жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Кара мына, укаланып атат, кара мына. Кара мына, кара мына, кара. Ким кылган ушуну? Кара мына. Мына. Ким кылган ушуну? Самыр. Жоопко тартыш керек, муну засвоочет жасасын. Ким жасаган? Жок, ким жасаган дейм. Акыл сен жасагансыңбы? Ким жасаган мына? Карачы мына. Кара сөймөйт жок мына. Кара укаланып атат. Мына кара мына. Бул бетон да бул. Мына кара. Ким жасаган муну? А? Зелен, сен жасагансыңбы? Ким жасаган? Ким жетекчи ким эле? Абай болчу. А? Вот видишь, Абайды жоопко тартыш керек. Абайды жоопко тартыш керек. Так, Өмүрали Абдывалиевич, эмени чакырып сүйлөшүңүздөр, муну жасасын. Эгер жасабай турган болсо, үстүнө иш козготобуз. Сен прокурорго эме кана менде аппарат жок келген жок ал кыз, а? Сиз эметип коюңузчу, напомните, телефон жеринен келип көрүп эметсин, көрсөтүңүз, түшүндүңүзбү? Эгер жасабай турган болсо, по-другому с ним будем разговаривать. Хабижиге бир нерсе жетишпейт экен. Бир нерсе жетишпейт экен, эжеме тиш жетишпейт экен. Ооба, тиши түшүп калды деп эжемчи. Зубная стоматология бар, эжемди алып барасыз. Мен өзүм тиш койду берем. Ансыр отам. Пакистандан келген. Пакистанда кандай үйлөнүү, силерде калың барбы, канча миң сом кетет десем, айтып атат. Канча миң сом кетет үйлөнгөнгө? Пакистан 300 миң.
500 миң кетет. А бирок анын туугандары да жана той уюштурганга, музыка коюп, бийлеп, чыргап, анан калың деген барбы силерде? Жок. Кызга калың берет го акча. Бербем биз. Неге? Пакистанда жок мындай. Бекерби? Бекер. Кызга калың бербейт экенсиң. Бул бир мындай артыкчылык экен. Кыздын атасы берет, үй жаткан жер берет. Кыздын атасы жаткан жер, үй берет. Берет. Акча да берет? Акча да берет, анан байк берет, машина берет. Кыздын атасыбы? Үйлөнгөнүң үчүн. Канча сом берет? Канча сом берет кыздын атасы? İşte берсе проблем жок, бересе бербемсе проблем жок. Берсе берет, бербесе бербейт. Бирок көбүнчөсү берет.